Ошондуктан мени бул жака силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараондун атасы, анын бүт үйүнүн мырзасы, бүткүл Мисир жеринин эгедери кылып койду. Атама тезирээк баргыла да, уулуң Жусуп мындай дейт дегиле. Кудай мени бүткүл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел. Сен Гошен деген жерде жашайсың. Сен уулдарың, уулдарыңдын уулдары, майда жана бодо малың менен, өзүңдүн бардык мүлкүң менен менин жанымда болосуң. Ошол жерде менин багуумда болосуң. Анткени дагы 5 жыл ачарчылык болот. Өзүң да, үйүң да, кишилериң да жакырданып кетпесин. Силерге өз оозу менен айтып жатканымды өзүңөр да, бир тууганым Бенжамин да өз көзүңөр менен көрүп турасыңар. Атама Мисирдеги бүткүл атак даңкымды, көргөнүңөрдүн бардыгын айтып баргыла да, атамды тезирээк бул жерге алып келгиле деди. Анан ал бир тууганы Бенжаминди мойнунан кучактап ыйлады. Бенжамин да аны мойнунан кучактап ыйлады. Анан бардык бир туугандарын өпкүлөп, аларды кучактап ыйлады. Андан кийин бир туугандары аны менен сүйлөшүштү. Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун үйүнө жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты. Ошондо фараон Жусупка мындай деди: бир туугандарыңа мындай деп айт: малыңарга жүк артып Канаан жерине жөнөгүлө. Атаңарды да үй бүлөңөрдү алып мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер.